Эгер орус тили моундай деңгээлде болсо, кыргыз тили моундай болуп калганда, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды аткарбагандыгы үчүн да кызматтан бошотулса, негизги күнү түнү иштей турган мезгил эми келди деп айтам мен. Орусча сүйлөсө эле акылдуу болот, ана кыргызча сүйлөсө акмак болуп калабы. 4 кишиден турган мамлекеттик тил бөлүмү бар экен. Анын башчысы кыргызча билбейт. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. 17 июлда өзүңүздөр белгилүү болгондой президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койду. Бул коомдук саясий чөйрөдө мамлекеттик тилди өнүктүрүүнү карай жасалган ийгиликтүү кадам катары бааланууда. Жаңы кабыл алынган мыйзамдын негизги өзгөчөлүктөрү, ишке ашыруу механизмдери тууралуу бүгүн биз мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Усманалиев менен маектешмекчибиз. Каныбек Усманалиев азыр биздин студияда. Кош келдиңиз, Каныбек мырза. Рахмат. Негизги бул мыйзамдын башкы жаңылыгы, анан негизги өзгөчөлүгү эмнеде болду ошондо? Рахмат бул чакырганыңыздарга. Ушундай популярдуу азаттык аркылуу элге жеткирип коюу дагы биз үчүн олжо деп ойлойм. Биринчиден мындай да, өзү мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды 1989 жылы 23 сентябрда ошол кездеги коммунисттик партиянын идеологиясын жасап аткан Совет Союзунун учурунда кабыл алынган. Биз ал кездеги депутат аталарыбызга, агаларыбызга, апа эжелерибизге рахмат айтышыбыз керек. Себеби чынында ал кезде бир аз тобокелчилик болгон. Эми баягы кайра куруунун шартаны менен кабыл алынган. Борбордук Азияда биринчи болуп кабыл алынган бизде Кыргызстанда. Мен азыр мындай мыйзамга президент кол койгондон кийин ушундай ойго келип атам да, эмнеге биз ошондо эле эгемендүүлүк алгандан кийин 2-3 жылдын ичинде эле башка мыйзам кабыл алышыбыз керек эле да. Казактар кабыл алган, өзбектер кабыл алган. Биз баягы эрдик жасадык деп коелу, анан кийин ошол боюнча таштап койдук да мыйзамыбыз. Мыйзамыбыз быкшып, иштеген жерде иштеп, иштебеген жерде иштебей. Мисалы үчүн биз Конституцияны 90-жылы кабыл алганда ошондо жазып алганбыз да. Мамлекеттик тил бул кыргыз тили, расмий тил бул орус тили. Экөөнүн функциясын деле мындай ажыратып, эмне үчүн биз ошондой баягындай эки баштуу тил боюнча эмен конституцияга киргизип алдык. Макам киргиздик деп. Макам киргиздик деп деле ойлогон эмеспиз. Чаташкан жерлер абдан көп да. Эгер мындай кунткой окуй турган болсоңуздар, кимиси мисалы үчүн Кыргызстанда эки тилдин кайсынысы Кыргызстанда жашаган этностордун эл аралык тили болуп эсептелет. Орус тили да жазып алган мыйзамда, кыргыз тили боюнча да жазып алган. Вот ушундай нерсени эске алуу менен эгер 95-96 жылдар кабыл алынганда, мына бүгүнкү мыйзам, анда балким кырдаал такыр башкача болот эле. Мен дароо эле айтып коеюн. 2021 жылы 11 январда баягындай 11 апрелде жаңы конституцияны кабыл албадыкпы? Жаңы конституцияны кабыл алганда ошонун 13-чү беренеси бар. 13-чү беренесинде мамлекеттик тил катары кыргыз тили, расмий тил катары орус тили ошол сакталып калды. Хотя конституциялык кеңешмеде абдан чоң талаш тартыш болгон. Мен ошол комиссиянын мүчөсү болчумун, кеңешменин мүчөсү болчумун. Анан ошол боюнча өткөрүлдү, бирок ал жерде чоң жаңылык киргизилди. Мамлекеттик тил конституциялык макамдагы мыйзам менен аныкталат деп. Мурун жөнөкөй эле мыйзам болсо, азыр конституциялык мыйзам. Депутаттардын 3төн 2си кол көтөрүп, анан жөнөкөй мыйзамдарга караганда бир аз жогору турат, кодекстердин жанында турат деп. Бул мыйзам ошол конституцияга ылайыктоо максатында иштелип чыккан мыйзам болуп эсептелет. Конституциялык макам менен, конституциялык статус менен. Анан ошону былтыр эле мурдагы жылдан баштап эле, 21-жылдын аягынан баштап эле, менден мурунку төраганын жетекчилик астында академик Мусаев Сыртбай Жолдош төралгасында бул мыйзамдын долбоору жасалып башталган экен. Мен былтыр 10 майда келдим. Анан негизги мага болгон тапшырма, негизги тапшырмалардын бири ушул болду. Мыйзамды кабыл алыш керек. Мыйзамды кабыл албасак анда конституциялык эмесин талабын аткарбаган болуп калабыз да. Бир топ баягындай эмелер жасалыптыр. Жолугушуулар өткөн, баягы коомдук угуулар болгон, депутаттык корпуска берилген. Ошентип биз келгенден баштап мына биринчи окууга биз октябрда бердик эле, 18 январда карашты быйыл. Анан 3-чү окууда 31 майда өттү. Ошондон баштап мынакей 17 июлда президент кол коюп, мынакей эми күчүнө кирди мыйзам. Албетте куттуктайм. Ушул жанагы өзгөчөлүгү ушул жаңы мыйзамдын албетте жанагы конституцияга ылайыктуу, конституциялык макам бар мыйзам болуп кабыл алынды деп атасыз, бирок ошол мыйзамдын ичине киргенде ошол бул мыйзам мурдагы мыйзамдан негизги өзгөчөлүгү эмнеде болду? Жаңылыгы кайсы? Негизги бир өңчөйлүүлүгү болду. Мамлекеттик тилге болгон.
Бұл жерде мен башынан айтып қояйыншы, егерде мыйзамды дәлдеп қарап оқып, құн қойып қана тұрған болсақ, екі тілде тең басмырлаған норма жоқ ал жерде. Рәсми тілде тегеле басмырлаған норма жоқ. Бұл жерде қырғыз тілінің өзінің азаптуу абалын кантип көтөрүү жөнүндө әрекеттер болды деп айтайыншы. Мисал үшін, 5-ші беренеде бардық мамлекеттік жана муниципалдық қызматкерлер мамлекет тілді білуге міндетті деп тұрады. Анан башка тилдерди дагы этностук эмесине карата билүүгө толук шарт түзүлөт деп турат. Расмий тилге жана башка тилге анткени ошол эле 13-чү беренеде конституцияда эң акыркы пунктунда этностордун тилине дагы өкмөт мамлекет шарт түзүп берет деген нормасы бар. 10-чү берене көбүнчө ушул 10-чү беренеге нааразы болгондор көп да. 10-чү беренеде бардық дүйнөлүк практика сыяктуу эле расмий иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Андан кийин зарыл болгон учурда мыйзамга ылайык расмий жана башка тилдерге которулат. Негизги бул мыйзамдын өзгөчөлүгү дагы, негизги жаңылыгы да ушунда болсо керек. Эми баягыдай эки тилде же эмес, ошол документтер, баягы иш кагаздар, мыйзамдар, укук ченемдик актылардын бардыгы мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде гана жазылат, анан башка тилдерге которулат, туурабы? Эми жакшы, бул мыйзамда ошондой көрсөтүлүптүр. Анын ишке ашыруу механизмдери кандай болот? Ишке ашабы негизи? Мен анын ишке ашышына көзүм жетип эле турат. Анткени биринчиден эл өзү талап кылып аткан нормалар көп кирди. Эми өзү эреже боюнча биз мына мыйзамдарды иштетүүнүн бир жакшы механизмин колдонбой жүрөбүз да. Мен деле мурун депутат болгонмун, ошондо көп байкадым. Ар бир берененин иштешине өкмөт көңүл буруш керек. Министрлер кабинети. Негизги иш кагаздар деп коелу, ошону кыргыз тилинде жазыш керек деп атабыз, Бул милдеттүү түрдө бул мыйзам аркылуу милдеттендирилди деп атабыз. Эми ошонун механизмдери керек деп атабыз. Ал ошол механизмдерди ким ишке ашырат, ага ким жоопкер, канча убакытты талап кылат? Ал эми биздин аракетибизден болот. Мисалы үчүн ар бир аткаруу бийлиги, министрликтер, ведомстволор, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бардыгы бир типте талапка келиш керек да, бир типте долбоор болуш керек, бир типте. Мисалы үчүн айталы, ошол мыйзамда көрсөтүлүп атат. Баягы 37-38 беренесинде дагы эле ошол кыргыз тест боюнча айтып атам да, тесттен өтүү маселеси. Тесттен өтпөй калган адамдарды эмне кылыш керек? 34 жылдан бери биз улам жылдырып келдик. Кыргыз тилин билүүгө, өтүүгө, мисалы үчүн 2 жыл, 3 жыл. Менин эсимде бар, 2011-жылы мен депутат элем, болгондо комитеттин башчысы элем. Ошондо биз 2 жыл убакыт бергенбиз, мөөнөт бергенбиз. Ошентип келдик да. Азыр мыйзам күчүнө киргенден кийин буну ошол тесттен өткөрүү маселесин биринчи орунга коюш керек менимче. 2021-жылдан баштап B2-ден төмөн алгандар A1, A2, B1-лер мамлекеттик кызмат иштөөгө эмеси жок, акысы жок деген норма бар. Аны баардыгы аткарылган жер жок. Аткарылган жок да. Вот эми механизмди отойсуз, ошону министр башы менен жооп бериш керек да. Эмне үчүн алып иштетип атасың бул кишини? Бул кишини сен жумуштан кетирсең, тилди билбейт деп. Ордуна 10 киши келет. Ачык конкурс кылгыла деп талапты биз улуттук комиссияга коюп атабыз. Демек, азыр мамлекеттик органдар толук даяр деп айтууга болбойт. Мамлекеттик органдар даяр эле. Бул жерде менимче баягы бир саясий эрк керек болот да. Саясий эрк керек болот. Менимче аны биз өзүбүзгө алабыз го, улуттук комиссия. Биз президенттин астындабыз. Улуттук комиссиянын укуктары жетиштүүбү? Укуктары жетиштүү эле. Биз биринчи мыйзамды иш жүзүн ашыруу боюнча биринчилерден болуп биз жооп беребиз да. Президентке түздөн баш ийебиз. Биз эми азыр кызматтык кат даярдап койдук. Мына эме салгандан бери. Балким дагы кошумча керектүү ошол подзаконный акты, нормативдик документтер керек. Иштеп жүрүш керек. Макул, андай болгондо кандай тоскоолдуктар күтүп турат? Дагы эле бюрократия, дагы эле тоотпоштук, кенебестик, оонабастык деп айтам. Ошолор эле күтүп турат. Биз бүгүн мына бул мыйзам менен укуктук нормативдик базаны түзүп койдук. Президент кол койду, ал күчүнө кирди. Азыр кимдер өзгөчө бушайман чегип атышат. Тоготпой, жылдап мамлекеттик тилди үйрөнүүгө шарттар түзүлгөн болсо дагы ошону
eski alбай, авось орусча айтайынчы, өтүп кетет. Вот дегендер, вот ошолор негизи эмелер капа болгондор ошолор болот да. Негизи ушундан мындай башкача өңүтүдө, мисалы азыркы кезде мындай тетик, акылдуу адистер бар. Жанагы орус тилдүү да. Бар. Орус тилинде ойлонуп, орус тилинде сүйлөп, орус тилинде иш жүргүзгөндөр бар да. Алар эмне кылат? Алар чет өлкөгө чыгып кетеби же аларды бир Айндар, ушундай суроо кое берип, мен 1000 жолу жооп бердим. Эгерде адам тетиктүү, акылдуу болсо, ал эч эле кыргыз тилин деңгээлде, талап кылган деңгээлде билип алмак. Орусча сүйлөсө эле акылдуу болот, кыргызча сүйлөсө акмак болуп калабы? Андай эмес да. Азыр ушундай эме пайда болду, бул жаштар пайда болду. Орусча да, кыргызча да оозун ачырып коет. Алар иш таппай жүрүшөт да. Мыйзамда ушул бардык билим берүү, анысынын менчик дагы деп атат да, ошол мекемелердин жетекчилери педагогикалык, илимий педагогикалык кызматкерлер кыргыз тили билүүгө милдеттендирип атат да мыйзам өзү. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мугалимдер, дарыгерлер дагы ошол милдеттендирилип калды. Билесиз да, анан бул демократиялык эмес кадам болуп калды деп атат да. Ошол эле учурда президент Жапаров ошого бир реплика берген экен бүгүн интервьюсунда. Киши айтып атат, ушу Лавров окубай туруп эле айтып койду го, бул мугалимдер менен докторлорго тийишсе жок деп атат да. Бирок могу мыйзамда илимий педагогикалык кызматкерлер мугалимдерби? Мыйзамда илимий педагогикалык кызматкерлер булар баягындай муниципалдык же болбосо мамлекеттик кызматкер деп деген эме жок. Эми мындай да, дагы эле келип, кайсы эмеден өңүттөн караганыбызда да, мисалы үчүн Сергей Лавровду мен деле абдан сыйлап, абдан урматтайм, биле өзүнүн орус эли үчүн абдан күйөрман, абдан патриот киши. Чынында эле бул кишиге кандайдыр бир жолдор менен, ошол мугалимдер менен врачтарды бетке кармап туруп, анандай тиги сөздү айтууга аргасыз кылыштуу дейм да. Ал киши ошентип айтканы мен таң калдым. Анан айрыкча демократия деген сөздү колдонуп жибергенде. Эмне мен кыргызча сүйлөсөм тиран болуп каламбы? Дагы эле келип өзүбүздүн баягы эгемендүүлүк өзүнүн эң чоң атрибуту болгон ушул мамлекеттик тилибиз үчүн күрөшүүнү дагы эле билбеппиз да. Дагы эле кыйпычыктап, аякта буякта карап ошентип атабыз. Ал эми сабак берүү, мугалимдик, окутуучулук статус боло турган болсо, мисалы үчүн мен физика математика илимдеринин докторумун. Мен профессормун. Совет Союзунун меркасында булардын баардыгын коргоп, ошол наамга жеткенбиз. Мен бирок кыргыз мектепти бүткөнмүн. Мага керек экен, мен орус тилин, ошол доктордук диссертациясын жазууга жөндөмдүү деңгээлге чейин үйрөндүм. Кептин баары өзүбүздө. Эми орус тили боюнча биздин президент бүгүн абдан жакшы жооп берди. Мага жообунун кайры жакты. Орус тилинин Кыргызстандагы абалы жөнүндө айтты жакшынакай кылып. Ооба, биз орус тилин менен кандай жогору деңгээлге жеткенибизди биз танбайбыз. Ал турсун башка мамлекетке барсак дагы биз орус тилинде официалдуу баягы расмий сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Кеп кыргыз тилинин абалында болуп атат. Эгер орус тили моундай деңгээлде болсо, кыргыз тили моундай болуп калганда, биз ошону көтөрүп атабыз, муну төмөндөтпөй. Муну төмөндөгө жерибиз жок. Керек болсо орус тилинен жогору болуп кетсин деген үмүтүм бар менин. Эмнеге? Анткени биздин титулдук улут катары биз өзүбүздүн тилибизди кармашыбыз керек да. Башка маселе, биз тилибизди кандай кастарлап, кандай деңгээлге жеткире алдык. 34 жыл болуптур ошол биринчи мыйзам кабыл алынганына. Эмдигиче мамлекеттик тил корпусун түзбөппүз бурун. Биздин жаныбыздагы кошулардын баардыгы түзүп, электрондук вариант кылып, том-том кылып чыгарып, элге таратып койгон. А биз ал жөнүндө ойлобоппуз дагы. Бул эми мамлекеттик саясаттан кетип атабы, же болбосо ошол тиешелүү тармактардан кайдыгерлигинен болдубу? Экөө тең эле деп айтат болчумун мен. Талап катуу болбой келген. Ошо баягы сиз жакшы айттыңыз, аны мен айтышым керек болчу. Биринчи мыйзамда мамлекеттик иш кагаздары мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт. Ошол же бизди жеп келди да 34 жылдан бери. Муниципалдык мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди же расмий тилде билиш керек. Анда ошол жени мен алдырып койгонум үчүн Осмоналиев этнофашист, андай мындай деген сөздөр болот, окуп аттыңыздар. Мейли. Ошол же бизди 34 жылдан бери жеп келди да. Биз эмне жабырланып атабыз? Биринчи орусча же англисче жазып алып, анан кыргыз тилине которгондо экөөнүн бири-бирине болгон дал келишүүсү негедир кыргыз тили тарабынан абдан мындай жабыркап калып атпайбы? Мыйзамдар деле ошондой болуп атат. 2023 жыл 18 январында, 18 февралында атайын министрлер кабинетинен токтом кабыл алынган.
массалык маалымат каражаттарынын ичинде айрыкча интернетте баягы ар бир министрликтин ведомстволордун интернет баракчалары кыргыз тилинде жана орус тилинде жүргүзүлсүн деп. Мен жаным тынбай бүт министрликтердин баарын 2 жолдон кыдырып чыктым. Эмне кылып атат? Кептин баары өзүдө болуп атпайбы? Üstüne баягы шапкасын кыргызча жазып койгон. Айталы экономика министрлигинин маалыматтары да жазып койгон. А ишин баардыгы орусча жүрөт. Ошону биз айтып атабыз, кыргызча, орусча жазгыла. Ал тез тарап турган нерсе деп атпайсызбы? Биз өзүбүз аны жасабасак бизге ким жасап берет? Кептин баары ошондо. Ошол бир өзүнчө бир эме болуп, берене болуп кирди могул мыйзамга. Аткарылбай калган, мыйзам аткарылбай калган шартта кандай чаралар көрүлүш керек? Мыйзам аткарылбай калган шартта ошол мыйзамдын өзүндө жазылган, ошол чараларды көрүш керек. Мыйзам аткарылбады, мыйзамды аткарбай койду деген атайын граждандык кодексибиз бар да, туурабы? Вот ошонун негизинде катуу чара көрүлүш керек. Мен ал турсун азыр айтат элем, кана эми 1-2 министр же болбосо ведомствонун башчылары мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды аткарбагандыгы үчүн да кызматтан бошотулса. Андай боло элек да. Мына мыйзам кабыл алынып күчүнө кирди. Бул боюнча биз абдан катуу аракеттер жасайбыз, албетте. Азыр мен нени байкап атам? Башка тилдүү элдер, айрыкча орус тилдүү элдер, азыр укмуш эмеге келип атышат. Биздин окууга келип атышат. Биздин комиссиянын алдында атайын окуу маалымат борбору бар. Андай борборлорду ар бир университеттер ачып атышат азыр. Башкача айтканда, мамлекеттик тилди билүү жана жаза билүү, болгондо сапаттуу билүү жана жаза билүү бир эме болгондой, муктаждык болгондой абал уже башталды. Биз аны каалайбызбы, каалабайбыз, ала келет. Мен Эстонияда 9 жыл жашап, Советтер Союзунун учурунда келген кишимин да, ошол жерде илимдин кандидаты болдум, илимдин докторун баарын жасап келдим. Мен баргандан кийин 1,5 жылдан кийин ичинде мен үйрөнүшкө аргас болдум. Баягы сайрап кеткен жокмун эми эстон тилин. Анткени алардын талабы ошондой болчу. Мен илимий макала жазсам, баягы эмесин, резюмесин, башында резюмесин биринчи эстон тилинде жазышым керек болчу. Анан кийин англис тилинде окусун деп. Анан кийин орус тилинде жазышым, эмен макаланын өзүн. Эми ушул кыргыз тили жөнүндө мыйзам каралып баштагандан баштап Орусиянын мамлекет кызматкерлеринин бир тобу ушул орус тилине басым жасап атат. Кыргызстанда мындай болбош керек болчу деген сыяктууларды айтат. Бирок Кыргызстандын өзүндө коомдук саясий чөйрөдө муну ички кийлигишүү катары баалап атышат да. Сиздин оюңуз кандай? Бир чети туура эле. Ички кийлигишүү. Анын үстүнө бул тил деген абдан бир жука материя да, абдан сезимтал материя. Мисалы үчүн мындай да, мамлекеттик думанын депутаттарынын тигинтип айтып атканынын өзү осолдук деп айтат элем да мен. Биз эмне кылып атабыз? Орус тилин жиреп чыгып атабыз? Жок, тескерисинче орус тили менен кыргыз тили эри аркак болсун деп атабыз. А бирок кыргыз тили азыр орус тилине эри аркак боло албай атат да. Экономика министрлигинин 1 жылдык иш кагыздарын текшертип чыктым да мен. 2 жолу бардым өзүм. 2022 жылдагы көрсөтмөгө салыштырмалуу экономика министрлигинде кыргыз тилиндеги документтердин үлүшү болгону 8%. 8%. Ал турсун арызды дагы орусча жазгыла дейт экен. 4 кишиден турган мамлекеттик тил бөлүмү бар экен. Анын башчысы кыргызча билбейт. Булардын баардыгы формализмби? Ону басты кен эместик да, туурабы? Дагы башка мисал, Каржы министрлиги, финанс министрлиги 2022 жылдын эмеси боюнча, көрсөтмөсү боюнча болгону 22%. Кыргыз тилинин үлүшү. 1-январдан 1-июлга чейин билесизби канчага чыкты? Примерно айтып көрүңүзчү. 84%га чыгарды пакет айып. 84%га. Жасаса болот экен. Жасаса болот экен. Башка маселе өзүбүздөн кетип атпайбы? Мисалы үчүн Алабукага чаткала барып келдим мен кече. Бир 3 күн түрө кыдырып, бүт айыл өкмөттөрүнөн бери. Аларга орусча барат экен. Министрликтерден каттар. Кыргыз тилинин өзүнүн ичинде чоң проблемалар бар да, ушул өнүктүрүү керек. Бул жагынан кандай аракеттер керек, мисалы үчүн? Туура абдан жакшы суроо бердиңиз да. Чынында эле биздин билим берүү министрлигинин чоң убаймасы да бул. Эмне үчүн эмдигиче бир тектүү баягындай мамлекеттик стандартты колдонбойбуз кыргыз тилине. Билим берүү системасын кандай койгонубуздан көз каранды болот мына мыйзамды иштеп кеткени. Иш кагаздарын, типтүү эмелерин түзгөнбүз. Анан биз ушундай уникалдуу эле экенбиз. Меники туура дей берет экенбиз да. Мен бир монография жазсам кыргыз тили боюнча.
Ошол бери мен таң болайым дагы, ал туура болобу башка бирөөнөн угам, анын пикирин угамдан болбой эле ошону таң болуп киргизип коет экен. Мааниси туура кетип атабы? Демек, Каныбек мырза, азыр бул жаңы кабыл алынган мыйзам бул жарым жеңиш. Ооба, бул жарым жеңиш. Анан мыйзамды ишке ашыруу үчүн механизмдерди иштеп чыгуу, жол иштеп чыгуу бул өкмөттүн алдында билим берүү министрлиги, анан сиз жетектеген комиссиянын мойнунда болобу ошондо? Негизги күнү түн иштей турган мезгил эми келди деп айтам мен. Жарым жеңиш бирок абдан олуттуу жеңиш да бул. Эмне болсо дагы президентибиздин эрки күчтүү экен, кол коюп, болсо канча прессинг болду, биз аны көрүп билип эле турдук. Кол коюп мыйзамды күчүнө киргизди. Эми ушуну алып кантип алып кете алабыз? Билим берүү министрлиги, министри, маданият министрлиги, мен, бардык тиешелүү министрлердин бардыгы, ведомстволордун башчылары кантип алып кете алабыз? Ошон үчүн биз мына 1-сентябрдан баштап башкача мониторингдин башкача түрүн киргизип атабыз. Эми ал азыр бышып жетирилип, мына август иштеп чыгабыз буюрса. Бунда bir сонун система бар бурул. Муну силер деле билсеңер керек. Infodоcs мекемесин Infodоcs системасы бар. Мисалы үчүн мен министр катары келем дагы компьютерди ачып эле бүгүн менин министрлигимде канча кагаз кетти сыртка, канча кагаз келип түштү. Анын канчасы орусча, канчасы кыргызча. Bir кнопканы басуу менен эле билем мен, ал барып сурап, андай-мындай кылып отурушумдун кереги жок. Мына ушул система бизге көп жардам берет буюрса, мен ага көзүм жетип эле турат. Буну биз керек болсо президентибиздин өзүндө бар бул системачы. Отушунда жол мен айлык көтөрүлүшөн кирди. Кече мен Чаткалда болдум. Чаткалда бар. А бирок көңүл бурушпайт да. Канча жолу кирдим айланайын деп айыл өкмөттүн башчысынан сурасам, быйыл кире элекмин дейт. Муну көрдүңүзбү? Эми албетте эгемендик алгандан кийин, союз таргандан кийин ар бир өлкө өзүнүн эгемендик жолуна түшүп кетти. Ошо расмий орус тилин расмий тил аталыктар кабыл алган ушу Беларусь, анан Кыргызстан болуп турат азыр штабта. Ошол эле учурда латын тилине өткөн өлкөлөр көбөйдү. Мисалы үчүн түрк тилдүү өлкөлөр айрыкча кошуналарыбыздын Казакстан, Өзбекстан латын арабине өттү дегенде, Кыргызстанда латын арабине өтүү эртелик кылат деп президент сиз менен жолугушууда айтты. Ага чейин парламентте бул жөнүндө олуттуу сөз болгон. Латын арабине өтүү жагы саясий эрк болсо, бизде долбоорлор бар деп сиз да айткан жообуңузду угуп калдык эле. Бул долбоорлорду ишке ашыруу убактысы качан келет? Менимче бул бир эле мындай экономикалык жактан же болбосо кандайдыр көз караш жактан эмес, бунун өзүндө бир саясий жагы болуп калды. Буну ачык эле айтышыбыз керек. Мен президенттин мага болгон аягыл эмесине, дооматына макул эле болдум. Биз эч убакта мындай бир тез эмеге барбашыбыз керек. Эгерде 90-жылдарда ошол эл менен кошо чогуу өтүп калсак, биз ошондо кечиккенбиз да. Чогуу өтүп калсак, анда балким буга чейин мындай маселе коюлбайт болчу. Ал кезде завод фабрикаларыбыз жаманбы жакшы иштеп аткан болчу. Бизде эмгек мигранттары чок эсе болчу 90-жылдардын башында. Анда башкача бир саясий боек болот эле да. Азыр эми биздин мигранттар ошол эле Россияда 1,5 миллионго жакын. Балдарыбыз, кыздарыбыз анын көбү эме алып алышты. Жарандык алып алышты. Бул бир. Экинчи, ошол эле кириллицада отуруп, азыр биздин коомдо билимсиз тамга тааныбагандар саны көбөйүп кетти. Аларды эмне кылабыз? Латынцага эртең өтүп алсак. Мына көрдүңүзбү? Ошол маселелер менимче абдан ийкемдүү чечилиши керек. Ага канча убакыт кетет? Мисалы мен айта албайм. Балким 50 жыл кетер, балким адам мурун болуп калар, же тескерисинче болор. Балким орустар өздөрү латиницага өтүп кетсе эмне кылабыз? Ал маселе деле көтөрүлүп атат ал жерлерде. Бизде бир жээктен экинчи жээкке секирбешибиз керек да, мен ошондой жооп берем. Жакшы, агай, анда кайра эле баягы мыйзамга келели, акыркы суроом. Бул мыйзам кабыл алынды. Эми маселе муну ишке ашырыш деп атабыз да, эми жоолорун жана жалпы механизмди иштеп чыгууга толук кандуу мыйзамдын ишке киришине канча убакыт талап кылынат? Мен жарым жылдын ичинде ошол подзакондук, ошо мыйзамдын астындагы актылардын баарын жасайбыз деп ага менин көзүм жетип эле турат. Анан чынында бул жерде биз улуттук идеологиянын контекстинде карашыбыз керек да. Биздин элде ушу патриоттулук сезим качан ойгонот? Эгерде көчөгө кыйкырып чыгып алып, же болбосо интервью, кооз интервьюларды берип, анан үйүбүзгө барып алып небиребиз менен орусча сүйлөшүп атпайбызбы?
ошолорду биз токтото алабызбы ошол нерсени? Ал үчүн Ошон үчүн биз окуу-куралдар, мына интернет окуу куралдар болуш баардыгы керек. комплекс түрдө интегралдашыбыз керек да. Мен эми өзүм математик ошон тили менен айтайын. Анан ошол муктаждыкты, зарылчылыкты келтирүү үчүн эч убакта биз орус тилинин кедерин кетирип, эки тил бири-бирine карама каршы койбошубуз керек. Чоң рахмат сизге. Бизге маекке келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуз. Рахмат. Урматтуу көрөрман угарман, биз бүгүн президенттин алдында мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев менен маектештик. Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгул алып бардым. Аман болуңуздар.